Шайлоо мыйзамдарын бузгандар, айрым талапкерлер айыппулга жыгылды. Кызыл китеби жок жер тилке ээлери президент Садыр Жапаров жаңы конуштардын тургундары менен жолугушту. Бейтаптарга жеңилдик, дары-дармектердин баасы кескин төмөндөдү. Валентина Шевченко күнөстүү Кыргызстанда UFC уюмунун чемпиону журналисттер жана күйөрмандар менен жолугушуп, аларды кызыктырган суроолорго жооп берди. Назарыңыздарда күн жүрүш маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Студияда Акылай Акыналиева. Центара Голтинг компаниясы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Кумтөр кенине байланыштуу айткандары боюнча билдирүү таратты. Анда компания кенге байланыштуу Кыргызстандын өкмөтүн жоопкерчиликке тартуу боюнча бардык мыйзамдуу аракеттерди көрүүнү уланта берери жазылган. Биз буга чейинки чыгарган маалыматта ачык белгилегендей, Кумтөр мындан арада толугу менен Центара Голтинг компаниясына таандык туунду компаниясы болуп саналат жана биз Кумтөр кенин мыйзамсыз алгандыгы үчүн Кыргызстандын өкмөтүн жоопкерчиликке тартуу боюнча бардык мыйзамдуу аракеттерди жасоону улантабыз. Биздин билдирүүбүздө жаңы эч нерсе жок. Болгону 2021 жылдын 10 августунда кендеги биздин балансыбыздагы бизнес операциянын токтогондугун билдирген кулактандырууну гана чагылдырат деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кумтөр кенинин тегерегиндеги соңку абал боюнча 20 ноябрда билдирүү таратып, Центара Голд Кумтөр кенине мындан ары ээлик кылбай турганын расмий жарыялаган эле. Орусиянын Борбору Москва шаарында Бүтүн Кыргызстан партиясынын желектери менен авто жүрүш уюштурган жарандар жоопкерчиликке тартылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. 18 ноябрда Москвада Бүтүн Кыргызстан партиясынын жана Кыргызстандын желектери илинген авто жүрүш маалында полиция акциянын катышуучуларын кармаганы белгилүү болгон. Полиция жалпы 14 адамды кармаган. Акцияны уюштурган Эмил Бекиев уруксат алынбаган митинг уюштурганы жана коомдук тартипти бузган үчүн 15 күнгө камалган. Андан тышкары 7 адам 10 күнгө камалып, ар бирине 20 000 рубльдан айыппул салынган. Орусиянын укук коргоо органдарынын маалыматына ылайык, шаар тургундары коомдук тартип бузулуп жана транспорт каражаттарынын кыймылына тоскоолдук жаралып жатканы боюнча арызданган. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгон Шайлообек Атазов менен Төлөнбай Нурбаевке 7500 сом айыппул салынды. Ушундай эле чечим Социал-демократтар партиясынын лидерлеринин бири Темирлан Султанбековго карата да чыгарылды. Алар үгүт маалында диний маселени козгоп, мыйзам эрежелерин бузганы айтылды. Борбордук шайлоо комиссиясы бул маселени 21 ноябрда карады. Жумушчу топтун маалыматына караганда, Атазов менен Нурбаев 16 ноябрда шайлоочулар менен жолуккан учурда мектепке жолук салынууга каршы чыккандарды сот жообуна тартуу демилгесин көтөрүп, мусулманчылыктагы эрежелер тууралуу сүйлөшкөн. Социал-демократтардын лидерлеринин бири Темирлан Султанбеков Бишкектеги жыйындардын биринде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда түзүлгөн Ыйман фондунун ишин кайра жандантуу маселесин көтөргөн. Султанбеков өзү депутаттыкка талапкер эмес, бирок ал лидер катары сүрөгөн партия ат салышып жаткандыктан үгүт эрежелери бузулган деп табылды. Жогорку кеңештин депутаттыгына Азаттык партиясынан талапкерлигин койгон Медеткан Шеримкуловго дагы 7500 сом айыппул салынды. Ал Орусия Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко катышкан видеону Фейсбукка чыгарып, мыйзам бузганы айтылды. Борбордук шайлоо комиссиясы 5 кишини жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлер тизмесинен өздөрү жазган арыздын негизинде чыгарды. Бышканын маалыматына караганда, талапкерлер Эльмира Урманбетова Жашылдар, Абдыкадыр Султанбаев Мекенчилел, Гүлнара Султанбаева Арузат, Бакытбек Байбек уулу Багыт, Чынара Мамажакыпова Ыйман Нуру партиясынын тизмесинен чыгарылды. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 28 ноябрда болот. Парламенттеги 90 орунга саясий партиялардан 54, бир мандаттуу округдардан 36 депутат шайланып келет. Шайлоодо 21 партия ат салышууда, ал эми бир мандаттуу округдардан катталган айрым талапкерлер баш тартып, учурда 290дон ашыгы калды.
Транспорт, мектеп, балабакча, жол маркумду акыркы сапарга узатуу көйгөйлөрү. Мунун баары Бишкек шаарына канатташ жайгашкан Ак Ордо 3, Ала Тоо конуштарынын тургундарынын көкөйүнө көк таштай тийген чечилбес маселелер. Өздөрү Сокулук районунун Зария айыл өкмөтүнө караштуу конуштар болгону менен жашоосу борборго тыгыз байланыштуу. Шаардын мектептеринде билим алышат, дээрлик 80-90% калаага каттап иштешет. Ооруканага дагы борборго келишет, себеби жер тилкеси трансформация болбогондуктан кызыл китеби жок, мектеп, оорукана маселеси орчундуу. Бүгүн аталган конуштун тургундары менен президент Садыр Жапаров жерине барып жолугушуп, элдин көйгөйүн жакындан угуп кайтты. Зария айыл өкмөтүнө караштуу Ак Ордо 3 конушунун тургундары менен президент жолугушууга келет деген кабар айтылары менен бүгүн жергиликтүү бийлик жолугушчу аянтты тегиздеп, жанталаша таң эрте шагал төктүрүп, бош жаткан аянтты заматта кургактап койду. Буга чейин унаа жолго канча ирет какшап шагал төктүрө албай, каражат жок дегенден башка жооп укпаган эл мындай айыл өкмөттүн Шамдагы айлыгын айтып да таң калып да бүтө албай турду. Мисалы үчүн биз айыл өкмөткө барып жолду салып бергиле, жол жасап бергиле, түзөп бергиле десек, бизде акча жок, каражат жок дейт да. Анан азыр көрүңүздөр, могу жерге жаңылап мынакей грейдер келип кетти го. Жөнөкөй эле бир лай баткак болгон жерге могу шагылдап келип, ховалар менен алып келип төктүрүп атат да. Как президент келет дегендечи. Эми айыл өкмөт азыр ушу бурмалап, тияк-бияк кылып эле бирден нерселерди кылып атат да. Президент келгенден кийин кылган иштин не кереги бар, келе атат дегендечи. Ушуга чейин жол жазатып кылып койсо, кичине ырыс турак болмокту. 20-30 миң эл жашаган бул конуш негизи Бишкек шаарына канатташ, турмуш тиричилиги борборго тыгыз байланыштуу. Бирок жашоочулардын жер тилкелери трансформация болбогондуктан турак жайдын ээси катары кызыл китеби жок. Ага ылайык бул тарапта мектеп, балабакчада курулган эмес. Ооруканага каттоого турууда, документ алууда көйгөй көп. Ал тургай маркумду акыркы сапарга узатууда да азап чегип, болчойгон каражат талап кылышат. Жашоочулар пандемиянын шартында жакынын жоготкондордун күйүтү бир тең. Аларды жерге берүүдө 20-30 миң сом, акча таппай калгандардын азабы бир тең болгондугун айтышат. Ушул жерде эле жашап атабыз, ушу Зария айыл өкмөтүнө тийиштүүбүз, ошол жердин калкыбыз. Бирок ошол эле мезгилде алардын өлгөн адамдар болсо 500 сомдон коет, ал эми бизде 20 миң сомдон коебуз. Мына ушул 20 миң сомду дагы срочный порядке алып берсин деп биз өтүнүп атабыз. Себеби мына пандемия күчөп турган учурунда өткөндө бир үй бүлө ошону сактап калыш үчүн акыркы акчасын үйүндө мебелин сатып дарылатты, бирок тилекке каршы өтүп кетти. Ал эми коеюн десе 20 миң деп сөөгүн кое албай калды. Шаардан барган транспорт өздөрүнө тиешелүү жерден кайтышат. Ошол жерден асфальт да бүтөт. Ары көздөй жолдан начар, коомдук транспортта барбай деши жергиликтүүлөр. Бул абалда окуучулар мектепке каттоодо өтө кыйналышат. Ушул аймакка караштуу 18 гектар жердин маселеси чечилсе, ошол жайга социалдык объектилер курулуп, көйгөйлөр азаймак экен. Бир учурда тийиштүү тармактын макулдугу менен турак жай куруп, тиричилик өтүп жаткан 70 үй эми түртүлүү алдында тургандыгы да маанилүү көйгөй дешет аталган конуштан келгендер. Себеби Кыргыз газ менен Газпром ишканалары 13 жыл мурун 10 метрден жылып курулуш баштоого макул болушса, эми ал чечим өзгөрүп, көгүлтүр оттун түтүктөрү өткөрүлөт деп аралыкты жылдырып жатышыптыр. Араса табалда калган жашоочулар башка айласын тапса болмок деген ойдо. 20 метр деп атышат да. А 20 метр деген аякта канча деген адамдардын тамдары түртүлүп атат. Ал турбаны биз айылдын ичи менен кетип атты, бул ортосу менен. Муну биз айылдын чекеси менен кетиргенге дагы мындай карасак мүмкүнчүлүк бар экен. Себеп дегенде биздин могу күн тугуп кеткен трассанын бери жагында 40 метр жолдо трассанын чекесинде место бар да. Ошо менен алып келсе биздин БСР бар ошол жерде иштебеген, илгери токтоп калган. Ошонун үстүнө алып келсе теске түз кирет. Аекте элге деле помеха да болбойт экен. Мындай көйгөйлөр Ак Ордо 3 конушуна жанаша жайгашкан Ала Тоо конушунда да бар. Саркофаг сан зонасында 30 жылдан бери үй жай куруп, күн өткөрүп келишкен жашоочулардын биринин да документи бүтпөй туруптур. Электр жарыгы, канализация, балабакча маселелеринин да маанилүүсү турак жайга ээлик кылган документ алууга уруксат берсе болгону дешет. 30 жылдан бери мына документтердин баары жүрөт, текшерилген, бүт таза деп чыгып келип атат. Бирок билбейм, урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушуну сиз бир карап, ушуну сиз чечип бербесеңиз, бөлөк эч ким чечип бере албайт окшойт биздин көйгөйдүчү. Бизде көп кыйынчылыктар жаратылып атат. Мисалы үчүн поликлиникага баргандан, учетко отургандан, мына балдарыбыз чоңоюп калды, ошолорго паспорт алгандан аябай көрүнгөн үйгө барып жалдырап учетко отурушуп атат да. Жашоочуларыбыз, тургундарыбыз. Элдин үнүн угуу үчүн эртеден бери зарыгып күтүп жаткан карапайым жашоочуларга барган өлкө башчыга да арыз арман толгон токой чечилбей жаткан көйгөйлөр айтылды. Бири балабакча десе, бири жол, транспорт, кызыл китеп өңдүү социалдык маселелер. Айрымдары жеринде чечилип, кээ бирин жергиликтүү бийликке табыштаса, кайбир суроолор тууралуу түшүндүрмөлөрдү берди. Жүрзөлөр боюнча мына губернатор 1 айдын ичинде чечип бересиз. Эң көп болсо 1 ай. Мисалы, түз жерден жокпу бул жерден? Мына тоо биздин 94% территориябызды тоо ээлеп турат. Этегинен бергиле жана Байтикте бар го. Ошондой жерден чечип бергиле. Областтын чечимин чыгаргыла, районду чогулткула, госрегистрди баарын чогултуңуз, архитектурду чогултуңуз, баарын чогултуңуз дагы чечип бериңиз. 1 айдын ичинде чечип бересиз. Ушул райондун өзүнүн жери болгудай болсун.
бир тыйын албай көмө турган. 13 000 түтүндү түйшүлткөн транспорт, жол, шаарга каратуу тууралуу да маселелер көңүл сыртында калган жок. Бул жерге эмдиги жылдан баштап Кудай буйрса 3,5 окуучулук мектеп түшөт, 3 бала бакча түшөт. Аны биз көзөмөлгө алып салдырып беребиз. Анткени 1 жыл 1,5 жылда мектеп бүтөт, бала бакча дагы бүтөт. Маршрут боюнча, шаарга каттаган боюнча 1,5 автобус алып берели деп атабыз шаардын ичине. Ошондо маршруттар бошойт, өзлөрү эле келет силер тарапка, өзлөрү эле. Көйгөйгө айрымдарын чечүүгө убакыт керектигин өлкө башчы элдин эңсеген тилегинин айрымдарын орундатып, жергиликтүү бийликтин деңгээлинде чечилчү маселе боюнча тиешелүү жетекчилиги 1 ай аралыгында чечүү талабын койду. Шекер Сатыбалдиева, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Өлкөдө өтө керектүү деп эсептелген дары-дармектердин баасын түшүрүү элдин муктаждыгына жараша капчыгына күч келтирбей турган деңгээлде наркты көзөмөлдөө боюнча министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев буга чейин тийиштүү тармактар менен жыйын өткөрүп, тапшырмаларды берген. Жүрөк кан басым үчүн керектүү дарылар, ар кандай витаминдердин топтому болуп, тагыраагы 500-600дөн ашык аталыштагы дары-дармектердин баасы 10%-дан 60%-га чейин кыскарган. Дары каражаттарына болгон баа саясаты тууралуу кезектеги сюжетте. Саламаттыкты сактоо министрлиги, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду, дары-дармек жана медициналык жабдуулар менен камсыздоо департаменти жана башка тийиштүү тармактар менен биргеликте буга чейин дары каражаттарынын баасын төмөндөтүү жана көзөмөлдөө тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев атайын жыйын өткөрүп, жооптуу милдеттерди жүктөгөн. Андан соң оорунун азабын ооруган адам билет деген сыяктуу кыйналып турган учурда өтө керек делген дары каражаттарынын наркын түшүрүү маселеси менен тынымсыз иш алып барылган. Фармацевтикалык компаниялар менен биргеликте сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында өтө керектүү делген 500 дары каражатына болгон нарк төмөндөгөн. Биринчи ошо бүгүнкү күндө көп колдонула турган 500 дары такталган. Ошо дарылардын баалары 10%тен 68% деп жазылып жүрөт. Ошо 68%ке чейин арзандатылган. Дарыны арзандатуунун жолдорун иштеп чыгуу үчүн бул мунун үстүндө бүгүнкү күндө жумуш жүрүп атат. Анткени жумушчу группалар, жумушчу топтор түзүлгөн, комиссия ошонун үстүндө бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз. Дарылардын баасын арзандатуу үчүн атайын жумушчу топ түзүлүп, атайын иш алып барылган. Өзгөчө сырттан келген муктаждык жараткан кымбат дары каражаттарынын наркын төмөндөтүү оңой эмес. 10%дан 68%га чейин арзандатуу болду деген фармацевттер, алардын арасында витаминдер топтомдору, антибиотиктер, жүрөк, кан басым оорулары үчүн жана онкологиялык илетке кабылгандарга зарыл дары-дармектер да бар дешет. Көп эле дарыларда баалар арзандады. В основном жизненно важных лекарствалар, сердечные препараты. Өтө көп. Канкор бар, Непертен бар, жөнөкөй цитрамондон баштап и ошо көп эле дарыларга чейин арзандады. Дарылар арзандады. 5%-тан 15%-ке чейин да. Элдер разы болуп атат, довольны кетип атышат. Наоборот, силер оорубагыла, иштеп тургула, наше здоровье вы поддерживаете деп. Дарыкана иштеткендердин айтымында дары-дармектердин наркы аларды жеткирген фирмалардан көз каранды. Көбүнчө сырттан 2-3 өлкө аркылуу келгендиктен жол чыгымы да көтөрүлүп кетет дешет. Бишкек шаарынын тургуну Жаңыл Абдырашитова жүрөктүн нормада иштөөсүн камсыздоо үчүн ак калачандар сунуштаган дары-дармектерди алып турат. 60-тан ашкандар үчүн көпчүлүк эле жүрөктүн тынчтыгын, саламаттыгын ойлоп калышат дейт. Ал да соңку 1 айда керектүү дарысынын баасы арзандаганын байкаган. Канча арзандады? Жакшы эле арзандап калды. Мисалы үчүн 500 сомго ала тургандар 450 болду. Анан кийин 250-лөрүктөр 148 ушундай. Ошон үчүн келип канчаны айманабы? Мисалы үчүн Канкор алам, Тромбас алам, Лариста алам, дагы анан кийин Эльтраксин.
Маалым болгондой, өлкөдө 6000дей дары-дармектер жана дары каражаттары каттоодон өтсө, алардын өтө керектүү деп саналган 600дөйүнүн баасы төмөндөтүлдү. Бааны өз алдынча көтөрүп албоо, каалагандай нарк коюуну көзөмөлдөө үчүн рейдтер өткөрүлүп, баа саясаты боюнча көзөмөлдөр болуп турат дешет тийиштүү тармактын өкүлдөрү. Мирлан Маматалиев, Шекер Сатыбалдиева, Эрнест Өмүралиев, New TV. Ал эми азыр назарыңыздарды алдыдагы парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялардын жарнамалык негиздеги сюжет роликтерине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Материалдын маани-маңызына New TV телеканалы жоопкерчилик албайт. Ата журт Кыргызстан партиясынын Каракөл шаарындагы жолугушуусу бүгүн болуп өттү. Жергиликтүүлөр партия өкүлдөрүн жылуу тосуп алып программасы менен тааныштырышты. Партия лидери Айбек Маткеремов тургундарды таза шайлоо өткөрүүгө жана чын жүрөктөн добуш берүүгө үндөдү. Каракөл шаарынын эли Ата журт Кыргызстан партиясына колдоосун билдирип, ак баталарын беришти. Кененирээк кийинки материалда. Ата журт Кыргызстан кул көтөр алгала Ата журт Кыргызстан партиясынын кезектеги жолугушуусу Каракөл шаарында болуп өттү. Туруктуулук менен өнүгүүгө багыт алган Ата журт Кыргызстан партиясынын лидери Айбек Маткеримов элге өздөрүнүн программасын тааныштырды. Биз коррупционерлер менен күрөшүп жаткан өлкө жетекчилерине жардам беребиз. Биз кантип жардам беребиз? Биз ошол коррупционерлердин түп тамыры менен жок кыла турган, коррупционер экинчи жолу кайра кайтып мамлекеттин казынасына кол сала албай турган коррупционерлердин балдары, укум тукуму дагы ушул өлкөлүк мамлекеттик кызматка келбей турган мыйзамдарды жазып, ошол мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөп отуруп, биз бүгүнкү коррупция менен күрөшүп аткан бийлик өкүлдөрүнө биз жардам беребиз, урматтуу туугандар. Партиянын программасы элет элинин жашоосун жакшыртууга жана социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө басым жасайт. Маткеримов элдин чын жүрөктөн добуш берип, татыктууларды шайлоого чакырды. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин. Ушул 21 номерде турган биздин Ата журт Кыргызстан саясий партиясыны колдоп бериңиздер. Жана ошондой эле ошонун ичинен өзүңүздөр туура кандидатты тандаңыздар. Мен ошол партияны жетектеп, биринчи катарда бара жатам. Жана биз менен кошо 54 кандидатыбыз бар. Сиздерге дагы мүмкүнчүлүк бар. Туура тандоо жасаганга, туура тандоо жасаңыздар. Каракөл шаарынын тургундары партия лидерине көйгөйлөрүн айтып, шайлоодон өтсө чечип беришине үмүт кыларын билдиришти. Премьериме өзүм алсам, Каракөлдө 35 жыл стажы менен пенсияга чыктым 2100 сомго. Мен күйөөм ушугачы. Эмне үчүн мен эмгегим 35 жыл иштеп ушуга чыктым деп. 35 жыл иштегенден пенсияга чыгып, 5 жыл иштедим пенсиясына кийин 40 жыл эмгегим бар Каракөлдө. Азыр мына кечеге президентибиз көтөрүп эле 500 сом акча кошулду. 5 сомго 1 литр май келет. Эл ойлоп, баягы элдин немесин намысын коргоп келаткан бала экенсиң кабылайт. Жогорукка жетип калсаң ушуну жеткир. Карапайым калктын, кара жумушчулардын деле эмгегин көтөрсүн жакшылап, пенсионерлерди карасын. Сиз айтып аткан бүт көйгөйлөрдүн баарына мен сөзүмдү айтып кеттим. Баарына мен жон терим менен көрүп чоңойдум эже. 7 баланы төрөгөндөн кийин баатыр эне наамын бериш керек да. Туурабы? Азыр бизде ошондой мыйзамдар. Бирок деген кээ бир аялдар мага деген кайрылышкан, 7 баланы төрөгөн, 18 чейин тарбиялап өстүргөн, бирок 21-22 жашында бир баласы соттолуп калган болсо эле, ошол жерде тигил энеге ошол баатыр эне наамын кыйгарбай коюшкан. Сиздерге ак жол, Айбек Мураталиевич, сизди ошол жогорку кеңештен көргөнгө мен дагы Каракөл элди баардыгы колдойт. Каракөл шаарынын тургундары Ата журт Кыргызстан партиясын колдой турганын билдирип, ак бата менен узатышты. Жолу байсалдуу болсун, өмүр узун болсун, жолдошу кыдыр болсун. Качан болсун, ойлогон ойлоп, масалына жетип, элге кызмат кылган жаштардан болсун. Амин. Ата журт Кыргызстан кул көтөр алгала жерге элине калкан бол. Ош облусу ынтымакты тандай. Аткарабыз. Номер 8.
Президент Садыр Жапаров бүгін 22 ноябрда Кыргызстанга келген UFC чемпиону Валентина Шевченко менен жолугушту. Мамлекет башчысы спортчуну жылуу кабыл алып, 6-чы жолу жеңил салмак боюнча UFC чемпиону наамын коргоп алышы менен куттуктады. Садыр Жапаров чемпиондун ата-энесине жана машыктыруучусуна спортчуларды даярдоодогу жогорку чеберчилиги, алардын жеңишке карата болгон эрки жана эң жогорку натыйжаларга жетишкендиктери үчүн ыраазычылык билдирди. Валентина Шевченко мамлекет башчысына жана бардык кыргызстандыктарга көрсөткөн колдоосу жана жылуу кабыл алуусу үчүн ыраазычылык билдирип, өз үйү Кыргызстанга кайтып келгенине кубанычта экенин белгиледи. Мамлекет башчысы ага 1 миллион сомдук сертификат, ошондой эле анын машыктыруучусу менен апасына белектерди тапшырды. Ал эми Валентина Шевченко президентке кепка, футболка, ошондой эле ал үстүбүздөгү жылдын сентябрында Лас-Вегастагы UFC 266 беттешинде чемпиондук наамын 6-чы жолу коргогон өзүнүн мушкерлик мээлейин белек кылды. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.